Жумагүл Барктабасовадан чырк этме ак чүч окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Көчөнү ээлей басып бир аял келе жатты. Үстүнө кымбат баалуу шуба кийип, колунда адеми сумка көтөрүптүр. Өтүгү да жаркырайт, тим эле карап тургун келет. Жол боюнда бүрүшүп отурган кемпир аны көрүп жандана түштү. Ушул аялдан тыйын сурайынчы. 20-30 сом буга кеп эмес болсо керек, деп ойлоду ал. Тоңуп кеткендиктен чөнтөгүнө салып алган колун чыгаргыча шашты да: "Кудай тилегиңди берсин, айланайын. Анча-мынча акчаң болсо кайрылышчы", деди байбиче. Аял аны бурулуп карап да койгон жок. Чайып алган калыбында кете берди. Кемпирдин үмүтү отко суу чачкандай жалп этти. Жанатан анын деле боюн кармап турган катуу тирөөч сынып калгансып шалдая тизеси бүгүлө түштү. Ошол маалда тигил кычыраган аял тайгаланып кулады. Эми эле койкоңдоп бараткан неме тоголонуп, жалтыраган калтарлардын териси карга аралашып жүдөй түштү. Аял эки колдоп таяна турду дагы, этегин кагып жатып эки жакты карап алды. Көчөдө эл анда-мында гана көрүнбөсө аз болчу. Аны менен эч кимдин деле иши да болгон жок. Чынында жашоо ошол эмеспи? Жыгыласың, турасың. Жардамдашкан деле жан болбойт. Эми эле жыгылып турган аял бир нерсени эстегендей артына бурула байбичени карады. "Мастан", деди жек көрө жарым үн менен. Байбиче аны уккан жок. Ал аялдын чүчкүрүгүн гана укту. "Ак чүч", деди кемпир шыбырай артынан узата карап.